Менин атым Сыргак Токталиев. Мен Улуу Британияда 2006 жылдан бери жашайм. Кыргызстанга улам каттап турабыз. Акыркы бир жумадан берки биздин Баткен областыбызда болуп аткан окуяларды дыкаттык менен карап келатканбыз. Бирок ушу боордош коңшу өлкө Тажикстан боордош деп айтам, анткени көп жылдан берки биздин тарыхыбызда бир. Ошолор ыйык айдын, Рамазан айдын акыркы 10 күнүнө киргенде элдин баары орозо кармап кыйналып атканда кыргыз калкынын аркасына бычак менен, канжыга менен аркасына сайгандай бир окуя болду. Мен атым Расул, ошол Кыргызстандан Баткен областынан болом. Ошол бүгүнкү чек арадагы болуп аткан уруш талаштар биздин да жүрөгүбүздү оюп турат. Ошол биз Англияда эмгектенебиз, ошол жакта окуйбуз. Ошол Баткен областынан болом. Ошол жактагы азыркы болуп аткан окуялар биздин бул жактагы бүт эле кыргыздардын жүрөгүн оорутtu. Атым Чолпон Абдыжапарова. Бүгүн Тажикстан элинин Лондондогу элчилигинин астына келип, бул окуяга эл аралык коомчулуктун көңүлүн буруш үчүн жана тийиштүү баанын беришин талап кылуу үчүн келдик. Бул окуя абдан өкүнүчтүү. Коңшу элдин, коңшу өлкөлөрдүн ушундай бири-бирине кол салуусу абдан жаман деп эсептейм. Жана ушундай ыйык айда дагы мындайды көрүү абдан ичти ачтырат. Менин атым Элзар. Мен өзүм Баткен областы Лелик районунан болом. Азыркы учурда өтө жаман абалда болуп турабыз. Кече 2-3 күндөн бери Баткен кыргыз-тажик чек арасында уруш болуп, азыр же биз Кыргызстанга бара албасак, азыр жолдор жабык болуп атат. Ошон үчүн кичине болсо да бияктан посольствого келип, кичине болсо да реакция болсун деп көптөн бери тажик-кыргыз чек арада ынтымактуу жашап келген. Азыр укуган туура эмес деп эсептейм. Башталгандан эле бизге Инстаграмдан, WhatsApp'тан, группалардан видеолор келе баштады. Ал видеолорду көрүп биз түнү менен уктай албай калдык. Биякта Баткен жерибизди алдырып ийебиз деген коркунуч болуп биз уктай албай калдык.